Байдыйкан өзүңүздөр билгендей эле бул айыл чарбаны жана дыйкандарды колдоо борбору болот. Зыянкечтер менен күрөшүү боюнча энтомофагтар бар. Энтомофаг бул курт кумурскалар болот. Альбинпро бул малдын ичинде болгон курттардын баарын чыгарып салат. Анан семиртет. Ушуну бактарактарга дыйкандар алып колдонсо болот да. Био жер семирткич бар, фолькроп деген. Буну дагы бардык өсүмдүктөргө колдонсо болот. Ушул фолькроп менен агасолду чогултса бул аминокислоты болот. Унимакс бул биз өзүбүз чыгарган биогумуз. Кыргызстанда рекорд койгон бир дыйканыбыз бар. Гектардан 21 тонна алды. Бул данга дагы, силоска дагы кетет. Ооба. Ошондой эле Байдыйканда мөмө жемиштердин үрөндөрү бар. Сингента компаниясынан, корейский Нонву био. Бул жакта жер семирткичтер. Жер семирткичтерди биз Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан алып келебиз. Фосагро, Диама Фоска, Урал Калий, анан Өзбекстандын селитрасы бар. Агротех Экспо 2024 айыл чарбага тиешелүү ярмаркадан ушундай кыдырып жүрүп, эң атактуу десек жарашып туруш керек, эң белгилүү бизге Байдыйкан аттуу компаниясынын адиси менен сиздерди тааныштырып кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Айым биздин көрүүчүлөр менен учурашып, таанышып, анан сөздү уланталы. Саламатсыздарбы, менин атым Мери, мен Байдыйкан компаниясынын өкүлү болом. Бүгүн 18 октябрь Агроэкспо жарманкесине Байдыйкандагы чыкты. Байдыйкан өзүңүздөр билгендей эле бул айыл чарбаны жана дыйкандарды колдоо борбору болот. Ар бир дыйкан келип кандай бир көйгөй болбосун, суроолору болбосун, Байдыйканга кайрылса биз албетте жардам берип, колдоп көргөнү аракет кылабыз да. Анан ушул жарманкеге чыккан себеби элдин жон гана айыл чарба тармагында иштеген адамдар гана эмес, шаар ичинде дагы жүргөн эл жарандарыбыз билсин деп. Кыргызстанда ушундай дыйкандарды, айыл чарбаны колдой турган борбор бар. Кыргызстандын агро тармагы абдан эле жакшы өнүгүп жатат. Жарманкеде сиздер органикалык тараптан зыянкечтер менен күрөшүү боюнча энтомофагтар бар. Энтомофаг бул курт кумурскалар болот. Келип ошолор менен дагы таанышып кетсеңиздер болот. Техникалардан зумлеон тракторлору бар, DJI дрондору бар. Ошондой эле бардык эле дыйкандарыбыздын ыңгайлыгы үчүн биз РСК жана Айыл банктар менен кызматташабыз. Ошол банк аркылуу дыйкандар дагы техниканы, үрөндөрдү, Байдыйкан продуктыларын ала алса болот. Биздин павильонго келсеңиздер, мал чарбачылыкка болгон биздин дары-дармектер бар, вет препараттар. Биз атайын мондой Байдыйкан значогун коюп койсун, эденде бүгүнкү күндө дыйкандар Ош базар, Баткен базардан барып алып келет дагы. Дарылар некачественный болуп калат, анан каяка кайрылаарын билбейт. Байдыйкандан дарын алса, эгерде бир окуя болуп калса, Байдыйканга чалып кайрылса болот да. Демек, мунун подделкалары көп экен, урматтуу дыйкандар. Мээрим айым айтып атат, подделка кабыл алып калбаш үчүн ушундай Байдыйкан компаниясынын логотипи болуш керек экен, сөзсүз түрдө. Ошого көңүл буруңуздар. Бул малдарга Ивермек Про деген. Ооба, бизде жаш вет адисибиз бар. Дыйкандарыбыз келип консультация алса, кененирээк тагыраак айтып берет. Бул баарына белгилүү болгон Ивермек Про, Окси Про бар, анан Альбин Про бар. Альбин Про бул малдын ичинде болгон курттардын баарын чыгарып салат. Анан семиртет. Бул өзү каяктан чыгат булар производствосу бияктыкы? Буну Кытайдан алып келет, Лихуа Фарма деген заводдон алып чыгып келебиз. Алардын биз официальный дистрибьютору болобуз. Базарда бүгүнкү күндө мынтип 10% деп раствор деп жазып коет, башка жерден алгандачы раствору таза чыкпайт. Мындай действующее веществосу не заявленные 10%. А у нас, так как мы официальные дистрибьюторы, и первый Кыргызстанда биринчилерден болуп лицензия алганбыз. Ошону да. Демек, мынакей ветеринарный отдел ушул экен да, ветеринарный отдел десек болот экен, э? Ооба. Бияқта адистер бар, ошолорго кайрылсаңыздар силерге консультациясын берет. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Агростайл компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семирткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Бул жерде жер семирткичтерибиз бар. Суперфосфат Олцин деген бар. Бул Индорама заводунан чыгат.
Өзбекстандан алып келинет. Аябай өзүн жакшы да көрсөтүп атат. Бул аябай ооба, бул бактарактарга абдан жакшы эффект берет. Ушуну бактарактарга дыйкандар алып колдонсо болот да. Азыр прям сезон болуп атат. Муну канча сом алат? Суперфосфаттын бир кабы азыр бүгүнкү күндө 1300 сомдон болуп атат. Бактарактарга азыркы эң жакшы учурда бергенчи, багбанчыларга жакшы учур азыр бергеничи. Кийинки бизде могу Италиядан Агаферт деген сууда ээрүүчү НПК жер семирткичи, агасол ар кандай соотношениясы менен болот. Бул абдан сонун эффектти берет. Муну бардык немелерге, культураларга колдонсо болот да. Бардык өсүмдүктөргө колдоно берсе болот. Ооба, НПК. Баасы 250 сомдон 370 сомго чейин килограммычы. Могу мондой көрүнөт да. Буну сууга аралаштырып, өзүнүн соотношениясы болот. Берсе, аябай качественный Италиядан келет. Эффекти сразу билинет да. Кыргызстан дыйкандарына аябай жактуу, ошон үчүн биз постоянно алып келип атабыз. Бул официальный дистрибьютор. Да, официальный дистрибьютор болобуз. Анан андарак өтсөк, ошондой эле суюк био жер семирткич бар, фолькроп деген. Буну дагы бардык өсүмдүктөргө колдонсо болот. Ушул фолькроп менен агасолду чогуу кошсо, бул аминокислоты болот. НПК менен аминокислотуну бергенде өсүмдүк абдан мындай жакшы витаминдерди алып, иммунитети бекем болуп, түшүмү чоң жана таттуу болуп, көп болуп берет да. Анан бул атактуу Бааларын да айтып кетип турсаңыз. Так, бунун баалары литри 900 сомдон 1200 сомго чейин болот. 1 литрлиги бар, 5 литрлиги бар. Унимакс бул биз өзүбүз чыгарган биогумус жер семирткичи болот. Ооба, ата мекендик өндүрүш, өзүбүз чыгарабыз, биогумус. Литри 130 сомдон. Ооба, литр 130 сомдон. Буну деле Жер семирткич катары кетет да. ооба, буну тамырына берсе болот, жалбырактарына берсе болот, арыктан айдатып берсе болот да. Мунун эч зыяны жок, органикалык да, биогумус. Ооба. Ошондой эле Кыргызстанда атактуу болгон Limagrein Франциялык компаниясынын жүгөрүлөрү бар бизде. Биз Limagrein компаниясынын официальный дистрибьютору болобуз. Быйыл дыйкандарыбыз менен фьючерсный келишим түзүп, Limagrein жүгөрү өстүргөндөрдөн биз кайра сатып алып атабыз. Limagreiндин баасы бүгүнкү күндө бир кап $117, ичинде 50 000 үрөн болот. Бул 70 сотикке жетет. Ооба. Бул азыр Канча жылдан бери сатып жатасыз? бул уже 4-чү жыл болуп атат окшойт, ката кетпесем. Бунун результаттары абдан жакшы. Бизде Кыргызстанда рекорд койгон бир дыйканыбыз бар. Гектардан 21 тонна алды. Бирок 21 тоннаны рушный дан боюнча ал 21 тоннаны кантип алды? Ал биздин агротехнология менен кантип туура өстүрүш керек экенин айтып жүрүп, биздин Тережелердин баарын ооба, силердин өзүңөрдүн консультацияларыңар менен технологияны колдонуп. ооба. Анан биз айткан продуктыларды колдонуп да, недегенде биздин официальный дистрибьютор болуп тастыкталган сертифицированный товарларды алып келебиз да. Базардан мындай слабодействующий, жакшы иштей албаган продуктыларды алып алып, кымбат үрөндү алып алып, өстүрө албай, анан дыйкандар күйүп калып атат да. Жакшы үрөндү алганга жараша потенциалы өзү бул жүгөрүлөрдүн 1 гектардан 23 тонна бере алат. Бул потенциалы. Буга туура уход карап, технологиясы менен өстүрсө, потенциалы ачып берет да. Бул мындай көрүнөт. Данга гана силоска да кетет. Бул данга дагы, силоска дагы кетет. Ооба, данга дагы, силоска дагы кетет. Бул дандары мындай көрүнөт да. Кызыл башкача болуп кетет. Ошондой эле Байдыйканда мөмө жемиштердин үрөндөрү бар. Сингента компаниясынан, корейский Nonvu Bio, Polar Seeds компаниясынан, израильский Hazera компаниясынан бар. Баалары 2,5 миңден 8 миңге чейин бир пачкасычы. Булардын да потенциалы абдан жакшы, дыйкандар келип сатып алса. Промышленный эмелерде болмак да? Ооба, пищевой и промышленный да болуп кете берет. Пищевой и промышленный. Анан Кыргызстанда экинчи атактуу үрөндөр бул беде үрөнү Джея, Италиянын. Ооба, Continental Siemens фирмасынын биз дагы официальный дистрибьютору болобуз. Бүгүнкү күндө 1 килограммы 730 сомдон. Күзгүдө 1 килограммы 730 сом. Ооба, 1 килограмм. Түшүндүрүү кандай болот? Бул күзүндө дагы өстүрсө болот. Бирок 5 жылдык чөп.
күзүндө өстүрөт дагы, и эрте жазда биринчи жылы эле чабыктарды алып баштаса болот. 3-төн 6-га чейин чабык алса болот да. Ооба, бир сезондо. Үрөндөрү мондой көрүнөт. Бул Кыргызстанда бул жак. Бул Джея беде үрөнү Кыргызстанда атактуу болуп калган үчүн подделкалар аябай көп болуп чыкты. Жөн гана кара беделерди сары боекко салып сатып атышат да. Ошон үчүн урматтуу дыйкандар Джея беде үрөнүн алып атканда сөзсүз тастыктоо сертификатын сурап, лицензияларын көрүп алып алыңыздар. Болбосо Байдыкандан келип кайрылып кетсеңиздер болот. Сизде ушул беде уруктары, жүгөр уруктары деп атпайсызбы? Региондордо ушул баардык өрөөндөрдү, товарларды дыйкандар региондордон да сатып алса болот. Байдыкандын кеңселери Ошто, Кара Сууда бар, Жалал Абадда, Сузак, Базар Коргон, Нокенде бар, Чүй аймагында болсо Кант, Токмок жана Сокулукта бар. Ошондой эле биздин дилерлер бар, представительдерибиз ар бир айылда. Алардын контактылары боюнча биздин колборборго чалсаңыздар, тагыраак кененирээк маалымат берип, консультация алып бере алабыз да. Бияктан Бишкектен келип алып кетип отуруп эле ошол региондон жерден өзүнүн локация издеп таап алса болот. Ооба. Биздин агромаркеттер ошол айылдарга, талааларга жакын курулган. Дыйкан талаада бир нерсе керек болсо, сразу эле кирип алып кеткеничи шаардын ичине барып отурбаш үчүн. Аябай жакшы, мындай болуп калат. Бул жакта жер семиркичтер. Жакшы болуп атабы? Бул жакта жер семиркичтер. Жер семиркичтерди биз Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан алып келебиз. Ошондой эле гербицид, пестицид, фунгицидтер бар. Порошок түрүндө бар. Бул ошол лимагрейн жүгөрүнүн, например, 31630 жүгөрүсү, FAO 650, даны ушундай болот да. Эмесечи, пачатага ушинтип чыгат. Бул жакта үлгүлөрү бар экен, чоңураак көрсөтүп коелу. Мына мондай ярмаркага келсеңиздер, жарманкеге монтип силерге үлгүлөрүн да көрсөтүп берет экен, кайсы сорттуку, кайсы FAO деп көрүнөт. Ооба. Ошол көрүп алсаңыздар болот экен, результаттар. Биздин жер семиркичтер Щекин Азот, Российский селитрасы, Фосагро, Диамофоска, Уралкалий, Өзбекстандын селитрасы бар. Бизде Кыргызстанда дыйкандар аябай маани бериш керек да, жөн гана карбамидный селитра эмес, ошондой эле НПК жер семиркичтерин берүүсү абдан маанилүү. Бирок эң башкысы, любой эле дыйканчылыкты баштап жатканда, өсүмдүктү өстүрүп атканда, эң биринчи очередь дыйкан топурагын анализге тапшырыш керек. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Агростайл компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семирткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү.